29-июль дүйшөмбү. Президент Садыр Жапаров Борбордогу Бишкек-2 темир жол бекетине пландан тышкары барып, бекеттин реконструкциялоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Андан соң мамлекет башчысы башка жүргүнчүлөр менен Балыкчы шаарына поезд аркылуу жөнөп кетти. Президент элчиликтерге батирлер жана кеңселерди сатып алуу керектигин айтып, ижара дегенди унутуу зарыл деди. Мындай кадам менен казынадагы ири суммадагы акчаларды үнөмдөсө болот. Бүгүнкү күндө чет элдеги 30 элчилик, 11 консулдуктар жана БУДа өкүлчүлүгүбүздүн арасынан 4-өүндө гана өзүнүн кеңсеси бар экенин айтты. Жогорку окуу жайларга абитуриенттерди тандоонун 3-туруна арыздарды кабыл алуу башталды. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11,8 миллиард куб метрди түздү. Кыргызстанда мобилдик телефондорду милдеттүү түрдө каттоо 15 августка чейин жылдырылды. Кыргызстанда лицензиясы жок жеке клиникалардын иши токтотулат экенин Саламаттык сактоо министри билдирди. 30-июль шейшемби. Мектеп директорлорунун сынагынан 28 талапкер өттү. Бишкекте жарнамалык конструкцияларды демонтаждоо иштери уланууда. Административдик аймактык реформанын алкагында айрым мыйзам актыларга өзгөртүү киргизилди. Ысык Көл областындагы экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Бишкек шаарында номер 34 муниципалдык автобустун акыркы аялдамасы Ак жол чек ара өткөрүү пунктуна чейин узартылды. Бишкектик окуучу Сауд Аравияда өткөн химия боюнча олимпиадада коло медаль тагынды. Садыр Жапаров Токмоктогу унаа дөңгөлөктөрүн кайра иштетүүчү заводко барды. Бишкектеги Комсомол көлүндө сууга түшүү сезону жана Кара Жыгач токойунун эс алуу аймагынын ачылышы болду. 31-июль шаршемби. Денис Петрашов жарым финалдык сууга сүзүү жарыштарынан кийин 14-орунга жайгашып, финалга чыга албай калды. Ошондой эле Олимпиада оюндарында катышуусун дзюдочу Эрлан Шеров да жыйынтыктады. Нарын шаарына электробустар алынып келди. Каракол эл аралык аэропорту быйыл күздө ишке берилет. Мындан тышкары Нарын, Казарман жана Кербен аэропортторун ачуу пландалып жатат. Сойкулукту жана бузукулукту атайын платформа аркылуу онлайн уюштурууга мыйзам чегинде тыюу салынды. Кыргызстандан АКШ, Түштүк Корея, Кытай, Малайзия жана башка өлкөлөргө авиакаттамдарды ачуу пландалып жатканы белгилүү болду. Азыркы тапта ар тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Нурлан Садыков энергетика министринин орун басары болуп дайындалды. Бишкектин Ак Өргө конушунда жаңы өрт куткаруу бөлүгүнүн имараты ачылды. 1 август бейшемби. Боксчу Мунарбек Сейитбек уулу биринчи беттешин жеңиш менен аяктап чейрек финалга чыкты. Кыргыз темир жолуна 100 жыл. Бишкекте салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Ага президент Садыр Жапаров катышты. Ишкананын бир катар кызматкерлери сыйлыктарга ээ болушуп, ал эми мекеменин башчысы Азамат Сакиев даңк орденин тагынды. 77 жаштагы кыргызстандык 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына велосипед менен сапар алды. Укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев тазалык муниципалдык ишканасынын жаңыртылган кеңсеси менен таанышты. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдарга күбөлүк берүү боюнча санариптик долбоор ишке кирди. Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев Дөлөн Өмүрзаков стадионунун реконструкция иштери менен таанышты. 2 август жума. Олимпиада оюндарына барган спортчулардын алгачкы тобу Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунда суучул Денис Петрашов менен дзюдочу Кубанычбек Айбек уулууну алардын машыктыруучулары менен расмий тосуп алуу иш-чарасы өттү. Мирбек Расулов башкы прокурордун орун басары кызматынан бошотулуп, анын ордуна Жыргал Исмаилов дайындалды. Бишкекте ачык асман алдында музыкалык кечелер башталды. Кышында электр энергиясын өчүрүүлөр болбойт. Мындай убаданы энергетика министри Талайбек Ибраев берди.
Сөөк чучугун аутологиялык трансплантациялоо операциясы башталды. Бул бейтаптын өзүнүн өзөктүү клеткаларын колдонгон заманбап жана эффективдүү дарылоо ыкмасы. Бул ыкма иммунологиялык кагылышуулардын коркунучун азайтат жана дарылоо натыйжаларын жакшыртат дейт медиктер. Эрмат Жумаев президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Олимпиадада катыша турган кыргыз балбандары Парижге учуп келди. Машыктыруучулар Азат Эркинбаев, Хаким Махмудов жана Мейрамбек Ахметов менен грек-рим күрөшү боюнча курама команда. Алар Жоламан Шаршымбеков, Амантур Исмаилов, Акжол Махмудов жана Узур Жузупбеков беттешке даярдана башташат. Спорттук күрөш боюнча таймаштар 5 августта старт алат. 3 август ишемби. Садыр Жапаров Евробиримдиктин жогорку өкүлү Жозеп Боррелди кабыл алды. Тараптар кеңири чөйрөдөгү маселелерди талкуулашты. Андан соң Жозеп Боррелди Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев кабыл алды. Шаардык кеңештерде шайлоо босогосу 7%дан 5%га төмөндөдү. Тиешелүү мыйзамга президент кол койду. Суучул Елизавета Печерских жарышка чыгып 79 спортчунун арасынан 30-орунду ээледи, бирок жарым финалга чыга алган жок. Президенттин тапшырмасы боюнча өлкөнүн аймактарында мамлекеттик органдардын жетекчилеринин эл менен жолугушуулары башталды.